Ассаламу алейкум, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, ардактуу колдоочулар, Москва шаарынан салам айтмакчыбыз. Урматтуу авто сүйүүчүлөр, бул видео дагы сиздер үчүн арналмакчы. Экранда көрүп турган Toyota Camry 70 үлгүсүндөгү автоунаалар российский сборка канча болуп атат, мен сиздерге бул чыгарылышта жакшылап видео обзор тартып, ценасыны, объемуну, комплектациясын көрсөтүп берем. Мына сиздер көрүп турган бул Camry 70 простой комплектация, люкс кен комплектациясы. Мына сыртынан көрүнүшү ушундай. Цвети белый жемчуг. Мына 2 миллион 270 миң дейт. Так, жылы 2020, пробеги 44.475, автомат коробка, 2.5 объем, 181 аттын күч экен. Стоимость 2 миллион 270 миң плюс доп болот буларда. Комплектациясы болсо жакшы жылтырап көрүнбөй атат. Кожа салон экен. Так, кожа салон. Азыр арка жагынан бир сыйра чагылдырып беребиз. Мындай титановый дискада экен. Бул 2020 простой комплектация. Азыр многу 3.5 объемдагы турат, GT Line, GT Sport. Азыр бунда тартабыз. Азыр бунун комплектациясы простой экен. Мына фараларында бир эле диодный подсветка, омыватель фар, парктроник. Ал парктроник болуп айтылбайт, ал башкача, негизи мындай хромовый ручкалар экен. Так, мультируль экен. Подогрев руль, подогрев лобовое стекло, антибуксовка. Так, старт-стоп бар екен, туғандар көріп отырсыздарбы? Сіздерге көрінбейт, ал мен сіздерге айтып берейин. Болгону бунун кожа салон, анан мындай хромовый ручкасы эле болбосо, так комплектация простой экен. 2 миллион 200 миң дейт. 2 миллион 270 миң дейт, плюс доп болгондо ошондо бир 2 миллион 400, 2 миллион 500 болуп калат. Мына сиздер көрүп турган Camry 70. Ал эми бул жагыны көрсөтө турган болсок, мына ушул машина жинди машина десек болот. Мына караңыздарчы, сонун көрүнүшү, жиндиче мындай айткандачы. Панорама крыша. Көрдүңүздөрбү, экөөнүн фарасын айырмасын. Мында 3 подсветкасы бар. Диодовый подсветка, кызыл астындагы накладкасы бар. Дискасы дагы кара түстө. Мына өңү дагы жемчугтун дагы бир башкачасы, светло жемчуг деп коебузбу, ушундай десек да болот. Мындай карбоновый эмелери бар, накладкалары. Так, комплектация бунуку. Так, бунуку дагы полный комплектация экен. Жок, полныйга, полный экен. Полный комплектация экен, мына көрүп атасыздарбы? Азыр мен сиздерге баасын айтып берем. Мына алдынан дагы көрүнүшү жинди көрүнөт да. Баасы боюнча айта турган болсок, так. Год выпуск 2021, пробег 6365 экен, бензин 3.5 249 аттын күчү, АКПП. Так, 3 миллион 269 миң рубль. Допту кошкондо где-то бир 3,5 миллиондон ашып кетет. Camry'nin баасы. Camry 3.5 деген ушул 3.5. Буда сонун чыгарганда. Арт жагындагы мынау фаралары дагы диодный. Мына GR Sport. Camry V6 GR Sport. Мына Camry 3.5 деп ушуну айтабыз да, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жагында кара свети турат. Бул дагы простой комплектация экен.
Комплектациясы простой екен бұның. Мынакей. Қап-қара екен. Қара жемчуг деп қойсақ болады. Так, жылы 2021, пробеги 4019, 2.5 бензин екен бұл 21-ден рестайлинг екен. 2.5 200 аттың күчі болады, 2021 2.5-тер. Так, автомат коробка 3 миллион 95 миң рубль. Допты қошқанда 3 миллион 250 миңге чұқылдап қалады. Көріп тұрасыздар. Қара түсті. Так, азыр бұл жақта Toyota Land Cruiser Pradалар тұрат, анан 570 тұрат, аны тартауыз, біз менен бірге болыңыздар, видеоны аяғына чейин көріңіздер. Бұл жақта 200 Pradалар тұрат, андағы сіздер менен чоң көрөбүз. Мен сіздерге Москвадағы бағаларды, салондогу бағаларды бир сыйра көрсөтүп коюн, урматтуу көрүүчүлөр. Так, анда эмесе кеттик, жол тандабас. Унааларын дагы мен сіздерге бир сыйра көрсөтүп коеюн. Мынакей, машиналардын жиндилери, корроздору мына жакта турат. Анда тияктан бир четтен баштайлы. Cruiser 200-ден баштайлы. Мына кара түстөгү. Охо, мына жинди машина экен. Көрүп атасыздарбы? Так, мен сіздерге биринчи жылыны айтайын. Жылы 2016 екен, пробеги 76.636, бензин 4.6 дейт, 309 аттың күчі, автомат коробка 5 миллион 70 миң рубль. Допты қошқонды, бұлардықы бір 5,5 миллион болып қалады. Жинді 200 екен, көріп отасыздар ба? Бұл жерде Camry бар екен, Camry'на тартып өтөйлі. Ақ түсті екен. Белый жемчуг. Так, бір сыйра сіздерге көрсөтүп коеюн. Так, мынакей. 2021 1731 километр, 2.5 200 аттың күчі, 3 миллион 95 миң рубль. Бұл жағында қарасы тұрат. Қарасы простой комплектация екен, 2 миллион 359 миң, 2019 екен жылы. Камрилер қымбат қой чөта. Бұл жерде Camry 2017 тұрат, 2 миллион 50 миң дейді. Допты қошқанда 2 миллион 200-ден ары болып қалады. Сіздер көріп тұрған Camry 55-ші кузов. Анда месе кеттік жолтанды бастар жаққа. Мынакей Land Cruiser. Машиненің корроздорын мен сіздерге. Биринчи бұл жағын тартайылдағы, анан кейін бұл жақ рядтарды полный тартып көрсөтүп берем. Так, анда месе кеттік кейінки Toyota Land Cruiser 200 дейді. 2012, пробеги 147.253, дизель екен, 4.5 объем, 235 аттың күчі, 3 миллион 470 миң. Допты қошқонда где-то 3 миллион 800 болып қалады. Сіздер көріп тұрған Land Cruiser 200. Екеуінің қиылайлы айырмасы бар. 2012 мен 16-нын. Байқадыңыздар ба? Бұл жинді жасап қойып тұр бұл машинаны. Так, Toyota дейді. Toyota Fortuner бі, Fortuner екен. 2019, пробег 75.487, дизель 2.8 177 аттың күчі, 3 миллион 315 миң. Так, кейінгі жол таңдабыз. Бұлдағы Land Cruiser 200 екен. Так, бұның басы, бұның состояниясы кичине начарырақ екен. 2015 екен бұл. Дизель 4.5 объем, 235 аттың күчі, 5 миллион 48 миң дейді. Бұл неге қымбат? Дизель болған үшін. Алды биринчини 4 миллион қанша деділі, бұны 5 миллион дейді. Көріп отасыздар ба?
алды бираз отуруп калган, же пневмоподвескабы. Toyota Land Cruiser Prado 2017, пробеги 21634, бензин 4 объем, басы 4.120.000 рубль. Допты кошкондо где-то 4,5 миллион болуп калат. Охо, мына жагында дагы. Биз мына Мажор Эксперт деген автосалондобуз. Так, бұл қайсы машина екен? Toyota Land Cruiser Prado 2018 дизель 2.5 дейт. 2.5 да болот кене. 4.545.000 рубль. Эми бул жакта сиздер көрүп турган бул Alphard. Toyota Alphard деген машина ушул. Булардын жылдары кайсы болот экен ушулардын? Toyota Alphard 2016 172.268 км дейт. Бензин 3.5, 275 аттын күчү, 3.495.000 рубль. На. Toyota Alphard. На, бул жерде да 200 үй бар экен. Prado. Так, басы 6.750.000 дейт. Охо, 2019 экен бул, жаңы экен. Пробеги 42.096. Бензин 4.6 дейт. 6.750.000. 7 миллион болуп калат. Допты кошкондо. Бул кымбатыраак окшойт чото. Артынан да бир сыйра көрсөтүп коеюн. Көрүп атасыздарбы? Ички салонуна бир сыйра тартайынбы? Охо, жинди экен, жинди. Так, кеттик анда дальше. Бул жагында булардын ценасын жаңы айттым мен сиздерге. Булардыкын дагы. Так, дагы кайсы машиналарды тартайын? Lexus'тарды тартайынбы? Мына сиздер көрүп турган Lexus 350 болуш керек бул. Так. Lexus RX 300 2013 2.195.000 дейт. Охо, мына. Мынакей бул жакта бүт эле Lexus'тар экен, но жаңылар окшойт. Булардын жылы 2019 экен, 4.350.000. Бул жакта NX болуш керек. Lexus экен. Lexus NX, туура эле айтыпмын. NX бензин 2 объем 3.300.000 дейт. Многу 570-терди тартайын сиздерге. Ушул кызыктуураак машина. Спрос көбүрөөк 570-терге. Мынакей. Бул эскиси, бул жаңы рестайлинг окшойт мынакей. Так, Lexus 570 жылы 2014, бензин 5.7, 367 аттын күчү, 3.495.000 рубль. Допты кошкондо где-то 3.800.000, 3.700.000 болуп калат. Оң жак пневмоподвеска бир аз олтуруп калыптыр, оң жака кыйшайып калган. Кийинкиге өтөбүз. Но жылтырап турган бул дагы 570. Дискалары дагы 21 размердеги экен. Ё-моё, 21. Так, 2018 5.7 объем, 367 аттын күчү, 7.225.000 рубль. 7,5 миллион допты кошкондо. Көрдүңүздөрбү? 7,5 миллион. Ал эми кийинки ак цветтеги ак жемчугту тартайлы. 2012 дейт 3.350.000. Окей. Мына кийинкиси кара түстө экен. 2011 экен, 2.999.000 рубль.
жаман. Бул акка караганда бул кичине серьезныйраак көрүнөт экен. Кара цвет все равно башкача көрүнөт. Ички салонун бир сыйра көрсөтүп коеюн сиздерге. Так. Кожа, рожа бардыгы бар экен, люк бар экен. Жакшы. Арт жагынан да бир сыйра. Мына арты дагы өтө серьезный жасалыптыр. Бул жагында боз цвети турат. Мынакей, бул жерде дагы 2017 дизель экен бул. 5 миллион 890 миң рубль. Ушундай туугандар, машиналердин баасы Москва шаарында ушундай. Кимдеким биздин каналда биринчилерден болуп көрүп жаткан болсо, сөзсүз түрдө каналга катталып коюңуздар, биздин каналга дагы бир аз салымыңыздарды кошуп, мен сиздерге керектүү маалыматтарды чыгарып турамын. Андыктан кийинки видеодон жолугушканча сак саламатта болуңуздар.